Кечээки кабыл алынган чечимден кийин мен ушуну баса белгилеп өтөйүн башынан эле. Кечээки кабыл алынган чечимден кийин Кыргыз мамлекетинин картасы чоңойду. Эгерде ушуга чейин Кыргыз мамлекетинин картасы, территориябыздын картасы 19 миллион 994 миң 928 га гектар жерди түзсө, кечээки биз кабыл алынган чечимден кийин 15.572 гектар кошулгандан кийин биздин Кыргыз мамлекетибиздин территориясы 20 миллион 10 миң 500 гектар болду. Бул деген биз баягы ар дайым кайсыл бир документтерден жазганда билесиз да, 19 деп жазып келчү элек го. Биз ушу психологический барьерди өттүк да. Биздин мамлекетибиз мындан ары 19 деп жазылбайт, уже 20 деп жазылат. 19 миллион эмес биз, 20 миллион гектарыбыз бар деп айтылат. То есть биздин картабыз чоңойду. Негизинен айтканда, Кемпир-Абадтын суу астында жаткан 4485 гектар жерин Өзбекстанга юридикалык жактан өткүзүп берүү менен биз Өзбекстандан 19.699, то есть 19.700 гектар жерди өткүзүп алдык. Бул деген ошол 19.700 гектар жер Өзбекстандын картасына турган, эми буюрса кол коюлуп ушу ратификацияга, ушул мыйзам күчүнө кире турган болсо, ошол жерлер бизге өтөт. Ошол 4485 гектар жер, суу астындагы жердин 4127 гектар жери 1965-жылы берилип келген. Азыр мына 70 жыл убакыт болду. 70 жыл мурда ошол 4127 гектар берилген. Ошонун бүгүнкү күндө бизге азыркы келишимдер менен 900 горизонталда суу басып турган жерге 358 гектар жерди бизге бербей калышкан. 358 гектар жердин ордуна биз Сузак жана өзгөн райондорунан 1000 гектар жер алдык. 2 эсе көп жер алдык. Ошону менен жыйынтыктап айтканда биз Өзбекстанга 4458 гектар жерди өткүзүп бердик. А Өзбекстандан 19700 гектар жерди өткүзүп алдык. Мына. Ал жерлер кайсы жерлер? Ал жерлер 19 миңдин ичинде ошол 1965-жылы эле бизге Өзбекстан тарабынан өткүзүлүп берилген 4127 гектар жердин ордуна өткүзүп алган жерлерибиз. Андан сырткары Гавасай 13 миңге жакын 12849 гектар жер. Так. Андан сырткары Баястан 212 гектар жер. Көксерек 105 гектар жер. Кара Белес 25 гектар жер. Уңгартуу 35 гектар жер. То есть ошентип олтуруп биз бүгүнкү күндө бая башында айтып өткөндөй 15572 гектар жерди Өзбекстан өткүзүп алдык. Бул биздин мамлекетибиз үчүн эгерде мындай физически алмашуу болгон күндө деле, физически бири-бирине алуу берүү болгон күндө деле биз өткүзүп берген жерибизден өткүзүп алган жерибиз 4,5 эсеге көп болуп атат. Бул жагынан утулган жокпуз. Экинчи бир эң стратегиялык мааниге ээлиги бул эки мамлекеттин ортосундагы достук мамиледе, сүйлөшүүлөрдүн негизинде, дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн негизинде эки мамлекеттин ортосундагы чегара мамилеси бүтүп атат. Бул эң негизги маселе ушул. Мындан ары Өзбекстан Кыргызстанга, Кыргызстан Өзбекстанга эч кандай чегара боюнча бири-бирине претензия кое албайт. Буюрса, кое албайт.